саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр? Бүгүн биз сиздер менен Microsoft Word программасын карайбыз. Microsoft Word программасы бул текст менен иштөө программасы. Бул 1983-жылы Microsoft тарабынан биринчи жолу иштетилип чыккан. Word программасын компьютерде же болбосо ноутбуктан табыш үчүн биз пуск шилтемесине кайрылабыз. Бул жактан поискта биз Word деп жазабыз. Word деп жазгандан кийин бул жактан программа өзү чыгат. Муну мышканын сол тарабы менен 2 жолу шилтейбиз. Шилтегенден кийин бизге основной главный меню ачылат. Бул жерде бизде главный же болбосо создать же болбосо буга чейинки даярдалган документтердин бирөөсүн ачса болот деген сунуштар бизге берилет. Бизге азыркы учурда жаңы документ керек. Жаңы документ ачылгандан кийин бизде основной үстүдө терезе пайда болот. Бул терезенин ар бири жөнүндө өзүнчө сөз кылып кетебиз. Бирок ошонун да үстүндө турган бизде мынандай өзүнчө мини терезе бар. Бул терезе болсо жанагы эле сохранить этүү жана жасалган кыймыл аракетти кайра артка кайтаруу же болбосо ошол эле жасалган кыймылды кайра башынан ордуна келтирүү деген командасы болот. Жана бул командаларды биз өзүбүзгө ылайыктуу өзгөртүп алсак болот. Бул жерде бизге даяр болуп уже берилген сунуштар бар. Бирок бунун арасынан биз другие команды деген буйрутмасына кайрылып, бул жерден өзүбүзгө керектүү инструментти алып туруп, ошол жерге бул жерге кошуп алсак болот. Кантип деген суроо пайда болсо, бул жерде мисалы биз быстрый печать деген буйругун биз койгубуз келе турган болсо, быстрый доступты басабыз дагы бул жакта добавить деген шилтемени басканда бул жак автоматически кошулат. Андан кийин биз окейди басабыз. Окейди баскандан кийин өзүңөр көргөндөй бул жерге быстрый доступ болуп туруп печать ссылкасы бизге чыгып калды. Жана ошондой эле ошол эле команданы кайра биз ошол эле жерге кирип туруп кайра ошол командасын удалить этип койсок болот. Жана ошондой эле өзүңүзгө керектүү любой команданы бул жерден тандап азыркы сыяктуу өткөрүп кое алсаңыз болот. Так, андан кийин өзүнчө бизде бул жакта терезе ачылат. Терезенин эң эле биринчиси бул файл болуп аталат. Бул аталышка кирип баскан болсок, бул жерге бизге уже буга чейинки шаблон катары даярдалган бизге варианттарды берет. Документ иштегенге заранее даярдалган форматтардан. Андай эле жанагы эле биздин создать деген команда. Андан кийин өзүбүз буга чейинки жасаган документтерибизди ачуу функциясы открыть. Сведения деген функция бар. Бул жерде документти защитасы, проверкасы жана управлениялары сведенияда болот. Андан кийин бул жакта бул эки табло сохранить болот. То есть сактоо жасалган документибизди сактоо. Бул жакта печать деген командасы бар. Бул в основном принтерге уланган кезде ушул печать деген функциясы менен биз кайрылсак болот. Азыркы учурда бул жакта бизден сурап атат принтерге подключение жасаңыздар деп. Так, андан кийин бизде общий доступ командасы бар. Бул жерде сохранить этсек болот. Жасалган документибизди облакага сохранить этсек болот. Бул жакка уже электронный почта менен кирип Word программасына. Андан кийин бул жакта экспорт бар. Экспортты биз бул жакта файлыбызды PDF жана XPS форматында сохранить этсек болот. В основном бул жерде эң важный ушул эле моменттер бар. Андан кийинки биздин Word программабыздын
айнегинде турган экинчи бул главный болуп эсептелинет. Бул жерде биз жумушубуздун эң көп убактысы в основном ушул бетте болуп саналат. Себеби бул жакта биз кандайдыр бир текст жазсак, тексттин өзгөртүүсү, цвети, чоңдугу, кичинелиги жана башка көптөгөн настройкаларды камтыйт бул главный деген жер. Андан кийинкиси болсо вставка деген айнегибиз. Бул айнекте биз жазган текстибизге диаграмма же болбосо фигура же болбосо сүрөт жана башка пайдалуу көп функцияларды колдонуп текстибизди өзгөртсөк болот. Так, андан кийинкиси конструктор деген функция. Бул жерде биз жазылган текстибизге заранее даярдалган заголовокторду коюп, өзгөртүп жана ар кандай кылып бул жактан настраивать этсек болот жана ошондой эле темаларды берсек болот. Андан кийинки терезебиз бул макет болуп эсептелинет. Бул жерде биз өзүбүзгө бетибиздин барагыбыздын корректировкасы, размер боюнча жана ориентация, книжныйбы же альбомныйбы же болбосо поляны чоңойтуу жана кичинертүү деген вариациялар бар бул жакта дагы. Андан кийин дагы булардын ар бирине дагы көбүрөөк токтолгонго аракет кылабыз. Азыр пока мындай тааныштыруу максатында негизги максатын да көрсөтүп өтүп кетейин. Так, андан кийинки биздин терезебиз бул ссылки болуп калат. Бул жерде в основном диссертация же болбосо кандайдыр бир документти даярдап өз ара иштей турган жумушуңуздун документинин аягында список литературы же болбосо кандайдыр бир интернет тармагындагы колдонулган ссылкалардын документтердин ссылкаларын бул жака аягына кошуп таштап кетсек болот. Бул айнек бизге именно ошол жерге көбүрөөк пайдасы тиет. Так, андан кийинкиси рассылка болуп эсептелинет. Бул жакта биз даярдаган документибизди кандайдыр бир привязка кылып өзүбүздүн аккаунтубузга бул жерден уже конвертировать этип туруп уже ушул жактан уже рассылать этсек болот. Ошондой эле башка 2-3 документти бири-бирине слияние кылып жасасак болот. Жана өзүнчө дагы жакшы функциялары бар. Дагы бул жерге кайрылып келебиз. Рецензирование. Бул жерде биз в основном жазылган текстибизди структурасын текшеребиз, негизги правописаниясын, андан башка жана окулушун, тилин жана примечание жана рукописный примечанияларды жана андан башка дагы көп жерлерин ушул рецензированиядан текшерип алсак болот. Андан кийинки биздин терезебиз бул вид болуп эсептелинет. Бул жерде өзгөчөлүгү бул жерде жазып аткан документибизди түздүктөө үчүн линейка жардамчысы бар жана сетка, андан башка дагы области навигацияны биз өзүбүз жасалгалап коюп алсак болот. Андан кийинки терезе бул жанагы эле справка, анан кийин служба поддержки, анан отзывдар жана башка пайдалуу шилтемелер бар бул жакта.